Урматтуу мусулман бир тууган. Истигфар астагфируллах. Астагфируллах. Истигфардын касиеттери, истигфардын фазилеттери өтө көп. Ахмад ибн Хамбалды билесиңер. 4 мазхабтын эң акыркы имам башчы. Ахмад ибн Хамбал. 4 мазхабтын бир жол башчысы. Аксакал каарыган чочун бир айылга келет. Намазды окугандан кийин мечиттин кароолу баарын чыгарып кеткиле чыккыла дейт. Чочун Ахмад ибн Хамбал ошол мечитте түнөөнү каалайт. Бирок азанчы кароол мечиттен түртүп чыгарат. Барар жерим жок, калайын дейт. Жок, мечитте жатуу мүмкүн эмес. Мечиттен чыгарган кезде мечиттин жанындагы навайчы бул аксакалды мечиттен түртүп чыгып жатканын көрүп калат да жанына келип, жүрүң. Чочун экенсиз. Мусапир экенсиз. Мен бүгүн коноктойм, мени үйүмдө жатып кетиң дейт. Үйүнө алып келип жакшы сыйлайт, конок кылат. Төшөгүн салып бергенден кийин таң жүрбөстөн навайчылар билет, камырын кылып нанга даярданганда ар камыр кылган сайын, унду көтөргөн сайын астагфируллахал азим. Аллази ла илаха иллаху аль-хайюл кайюм ва атубу илейх. Астагфируллах, астагфируллах. Камыр кылса астагфируллах, суу куйса астагфируллах. Чекит бардык истигфар айтат экен. Ахмад ибн Хамбал жанына келет дагын. Навайчы бир тууганым дейт. Мен сиздин тилиңизден истигфар түшпөстөн ар бир кыймылыңызда истигфар айтат экенсиз. Истигфардын бир касиетин, өзгөчөлүк эмне пайда көрдүңүз дейт. Мен истигфар айтып Аллах Тааладан сураган бардык нерсемди Кудай берди дейт. Алладан сураган бардык дуам кабыл болду дейт. Бирок бир гана дуам шу кабыл болбой жатат дейт. Мен могу айылды багам дейт, навайчымын дейт. Ал дуаңыз эмне десе, имам Ахмад ибн Хамбал деген улуу алымдуугам дейт. Ошол кишини зиярат кыла албадым. Жанына барып көрө албадым. Бир кызматын кылып даратка суу бере албадым. Элди нам менен камсыз кылып ушул жумуштан бошобойм деди. Ахмад ибн Хамбал көзүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, Аллах Таала Ахмад ибн Хамбалды сенин жаныңа жетелеп келди дейт. Мен Ахмад ибн Хамбал болом дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарака ва таала "Ва ман яттакиллаха яджал лаху махраджа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб". Кереметтүү Кур'ан. "Ва ман яттакиллаха", кимде-ким Алладан коркса, таквадар болсо. "Ва ман яттакиллаха яджал лаху махраджа", Аллах ар бир кыйынчылыктан жол берет. "Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб", күтүлбөгөн, эсеп кылбаган жерден рызкысын берет дейт. Аллахтын үйүнө келип отурган кезде тообанын, истигфардын кабыл боло турган кезиндесиңер, жаратканга жалбарып тооба кылгыла, истигфар айткыла.